Бұл тек қана уақытты жоққа шығару. Бұлар дәлелге де мұқтаж емес. Бир эле заказ. Бир. Ешбір сөзді де ұқпайды. Анан қайдан таап алышат ушундай соттарды билбейсиң. Канчалык сөз кылбаса да ешбір жери кыйшайбайт да. Каргыштап билбейт. Көзү уялып койбойт, жер карап койбойт. Бетон кандай болсо ошондой болуп жалдырап коет. Буларда кишилик сезим эмес, булар робот болуп калган да. Тапшырма алган, программировать этип коет. Ошону аягына чыгыш керек. Темирден жасалгандай сыяктуу. А бирок тилекке каршы ушул эч бир сабак болбой атат да. Анан буга чейин биздин өлкөдө көбүнчө баягы соттук реформалар жүргүзүлдү эле да. Ушуга эми кимдин соттун реформасы жүргөн эмес. Соттун реформасын жүргүзөбүз деп баягы отурумдукчулардын ашмалтайын чыгарган булар сотта. Эгер соттун реформасын жүргүзсө, ошол конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрайымы ким эле жана Скрипкина деген СДПКдан барган өзү, туурабы? Ошол кыйкырбады, $35.000 жок, мен кызымды сот тандоочулар кеңешине кошо албай койду, акча керек, акчам жетпей атат. Ошол киши ошондой кыйкыргандан кийин кайдагы соттун реформасы? Булар мамлекетти түп тамырынан жок кылып бүткөн. Сот деле эмес. Ички иштер органдарын карагыла, аткаруу бийлигин карагыла, баарын ашмалтайын чыгарып бүткөн. Тилекке каршы. Бирок күндөр келет. Ушундай күндөр келет. Бүгүн бейкүнө жазыксыз кыйынчылык тартып аткандардын зары жараткан Аллага жетет. Ушунун үстүндө кимдер туруп аткан болсо, мына Бекболот Талгарбеков, Садыр Жапаров жатат. Дагы бир 4-5тен мыкты азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз жатат. Ошолордун зары баары жаратканга жетет. Булардын түгү жакшылык менен бүттү. Кудай сактасын. Бул түшүнүктүү нерсе, көрүнүп, билинип, окулуп эле турат. Муну сокул киши гана байкабай аткан болсо калган баары.